Сакал айта турган болсок, мисалы үчүн мен эмнеге сакал койбойм? Бул себеби мен үчүн бул эң биринчиден мен чоң жоопкерчилик. Ошол нерсеге ылайыктуу болушум керек. Себеби эгер сен сакалды коюп туруп, анан көчөгө чыгып мындай туура эмес жерде бир түкүрсөң, же башка мындай туура эмес иштерди кылсаң, же мисалы үчүн ошол эле көчөдө мындай кыздарды карап мындай сопровождение кылсаң, ошол сакал мененчи, ал нерселер деле бар да, мисалы үчүн. Бул өтө жоопкерчиликтүү нерсе, себеби элдер сени карап, бул ислам ушундай турбайбы депчи. Сен ошондайсың деп айтпайт эч кимчи. Ислам ушундай турбайбы деп элдер айтышат да. Ошондуктан бул нерсени койгондон кийин биз албетте ошого мындай татыктуу болушубуз керек. Кийимдерди ала турган болсок, албетте исламда мындай сөзсүз ушундай кийимдерди кийгиле, арабтардын кийимдерди кийгиле же пакистандардын кийимдерди кийгиле деген нерсе жок. Мисалы үчүн бир пайгамбарыбыздын хадиси бар, хойрун сиябы руми дегенчи, римдиктердин кийимдер өтө мындай сонун деген сөзү бар да. Алар мындай кооз кийимдерди кийген, эң негизги кийимдердин талабы бул ошондой аврат жабыш керек болчу. Аврат жабылса, кандай кийинесиң, ошондой сен кандай өлкөдө жашай турган болсоң, ошого шартка ылайыктуу ошол нерсени аткарсаң болот. Сөзсүз ушундай арабтардын же пакистандын кийимдери кийгиле деген сөз жок. Албетте биз ушундай коомдо жашай турган болсок, кандай коомдо жашаган болсок, ошол коомго татыктуу, ылайыктуу болуп кийимдерди тандашыбыз керек. Мисалы үчүн кыргыздарды деле ала турган болсок, сонун кийимдер бар. Биздин ушул апаларыбыздын элечектери, ар кандай түрдүү кийимдер бар. Кооз сонун кийимдер, алар толук шариатка ылайыктуу болуп, мисалы үчүн биздин мурунку апаларыбыз, ушундай эжелерибиз, карындаштарыбыз ушундай сонун кийип келген. Анан тиги дагы бир хадисибиз бар, мисалы үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям не деп айтат? Инналлаха ла янзуру аля кулубикум аджамикум, валакин янзуру аля инналлаха ла янзуру аджамикум ансуарикум, валакин янзуру аля кулубикум ва амаликум дегенчи. Алла субхана тааля силердин мындай сыртты кебетине карабайт деген сөз бар да. Аллах неге карайт? Эң биринчиде силердин жүрөктө болгон маселелерде, жүрөккө карайт жана силердин кылып аткан иштерге карайт депчи. Ошондуктан мусулман болгондон кийин эң биринчи биз өзүбүздүн мындай ички дүйнөнү мындай өздөштүрүп, кемчиликтерден алыс болуп, ошол нерсеге дагы көбүрөөк